Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун демекчи. Бүгүн биз айрым көнөргөн сөздөрдү шаардыктардан сураганы чыктык. Аларды атай кетсек, алар ынтыкам, усул жана алака. Анда эмесе айтырган сен тиги тарапка кетсең, мен бул тарапка кетейин. Ошондо канча туура жооп топтолот экен? Кеттик анда эмесе. Ынтыкам деген эмне билесиңерби? Интикам? Это кайсыл эмети? О, кыргыз тилинен. Интикам? Кыргыз тилинен. Не знаю, что интикам. Не знаю. Усул дегенчи? Усул? Это знакомое слово, но я не знаю. Алака. Алака? Ладонь? Жок. Алака түзүү дегенди уктуңар беле? Я вообще не знаю. Неме дегендичи? Усул деген сиз билесизби? Жок, усул точно. Билбейт экен. Усул знаю, а усул жок. Усул. Жок. Алака түзүү деген. Жок. Усул или усул? Усул. Усул. Бул точно билбейт экен, бирок мындай түшүнүп атам да усул. Усул деген бир ыкма сыяктуу го дейм. Ыкма да. Интикам деген сөздү уктуңуз беле? Ынтыкам. Ынтыкам деген демигүү да. Усул билбейт экенмин. Алака түзүү. Алака түзүү деген мамиле түзүү деген да. Интикам деген. Интикам деген сөздү укпап турмун, билбейт экенмин. Деген экзамен экен. Экзамен. Усул деген метод. Усул метод мен ошону эстей албай койдум да, бат айта албай койдум да. А так негизи билем аны. Кам деген эмне экенин билесизби? Бул нукура кыргыз сөздөрүн. Ынтыкам. Жок, уккан эмесмин. Ал эми усул деген сөздүчү? Усул. Усул дарат деген сөзбү? Жок. Алака деген сөздү билесизби? Жок. Айтырган ошондо канча туура жооп топтодуң? Мен бардыгы болуп 4 адамдан сурадым. Алардын айрымдары билишет экен туура жоопту, ал эми айрымдары билишпейт экен. Достор, улут болсоң тилиң менен гана улутсуң демекчи, эскирген сөздөрдү эске сала жүрөлү.